Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү берүү баарыңыздар үчүн толугу менен пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан көрүңүздөр, башкаларга дагы таркатыңыздар. Башкаларга кантип жөнөтөбүз? Поделицияны басып WhatsApp аркылуу жөнөтсөк болот, лайк бассак болот, комментарий жазсак болот. Мунун баары ушул видеону көбүрөөк адам көрүшүнө демек шарт түзүп берет. Андыктан мен сиздерден ушул аракеттерди күтөмүн. Демек баштайлы. Бүгүнкү видеонун бир эле пайдасын айтып коеюн. Ушуну көрүп жана акырында ушул сунуштаган нерселерди кыла турган болсоңуздар, балким эч кандай дары дармек ичпей эле жировой гепатоздон айыгып кете аласыздар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы жировой гепатоз ушул кант диабети сыяктуу эле бул эпидемиялык деңгээлге жетти десем болот. Анткени ушул УЗИден көргөн жыйынтыктарга көңүл бура турган болсок, 5-тен 1, 5-тен 2, балким андан да көп сандагы адамдар ушул диагноз менен чыгып жатышат. Бул албетте өтө чоң терс көрүнүш, ден соолукту өтө начарлатат. Андыктан жировой гепатоздон баарыбыз айыгууга, арылууга умтулушубуз керек. Мунун баарына кантип жетишебиз? Өзүбүздүн аракетибиз менен. Кантип эмне кылыш керек десеңиздер, ушул балким жакпай калат көпчүлүккө. Азыр айтып жаткан нерселеримди буга чейин билбейт элем. Ошол себептүү азыр айтып жатам. Демек, биз жировой гепатоздон айыгыш үчүн, ден соолукту жакшыртыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Нан жегенди токтотушубуз керек. Нанды гана эмес, ушул камырдан жасалган баардык азыктарды, макарон азыктарын, ошондой эле үйдө болгон жанагы манты, оромо, лагман, кафелерде сатылып жаткан ушул камыр тамактарды дагы жегенди токтотушубуз керек. Жок дегенде 50% азайтышыбыз керек. Эмнеге бул кадамга барышыбыз керек экендигин мен сиздерге азыр жалпылап түшүндүрүп берейин жатык тилде. Демек, бул камыр тамак крахмал болот да. Анын негизин ушул химиялык курамын байкай турган болсок, негизинен крахмалдан турат. Крахмал өзү эмне дейт турган болсоңуз, бул майдалап келгенде бул глюкозага айланат да. Ушул глюкозаларды чогултуп, тыгыздап туруп кылып койгон нерсе бул мындайча айтканда крахмал болот. Ошол себептүү мунун гликемический индексин ошол эсептегенде дагы 75-ке барабар. Ошол канттын гликемический индекси канча десеңиздер, аныкы дагы 75. Жада калса кээ бир учурларда крахмалдык андан ашып дагы түшөт. Демек, мындан эмнени түшүнсөк болот? Сиз кант жедиңиз эмне, нан жедиңиз эмне? Экөө бир эле нерсе. Көбүбүз өзүбүздү алдап жүрөбүз да. Жада калса мен дагы айтып жатканымдай азыркы маалыматтарды буга чейин билчү эмесмин. Крахмал бул мындайча айтканда кант деп тыянак чыгара берсек боло берет да. Болгону шашпайраак сиңет. Айырмасы эле ушунда. Демек, биз ушул нан жеш аркылуу, эгерде биздин кант диабетибиз бар болсо, кандагы глюкозанын деңгээли сөзсүз түрдө көтөрүлөт. Ушул орунда дагы бир нерсени айтып коеюн. Көбүнчө дарыгерлер ак нандын ордуна кара нан жеңиздер деп сунуштап жүрөбүз. Тилекке каршы ак нан менен кара нандын ортосунда айырма дээрлик жок да, аз гана айырма бар. Бул эч нерсени деле өзгөртпөйт. Ошол себептүү мен кара нан жеп жатам деп өзүңүздөрдү алдабай эле коюңуздар. Ал деле кандагы глюкозанын деңгээлин көтөрөт. Эгерде сиздин сахарыңыз жок болсо, бул азык инсулинди көтөрөт. Инсулиндин көбөйүшү эмнеге алып барат? Инсулиндин көбөйүшү семирүүгө алып барат. Натыйжада ашыкча салмактуулук пайда болот, жировой гепатоз пайда болот. Ушул боорду басып өткөндөн май курсакты басат, акыры жүрөктү дагы май басып калат. Ошонун баардыгы ошол нан жегендин кесепети. 10 жыл болду, 30 жыл болду нан жеп жүрөмүн деп айтпай эле коюңуздар. Сиз мисалы үчүн мен кече жакында эле бир жерге консультацияга барып калдым. Мисалы үчүн 10 адамга
бир кезиккен болсом, ошонун бирөөсү дагы мындай айтканда соо эмес да. Ар биринде ден соолукка байланыштуу кичинекей айрымдарында чоң эле көйгөйлөр бар да. Ошол себептүү тыянак чыгарсаңыздар болот. Нан бүгүнкү күндө биздин чоң бир жообуз да. Ошол себептүү нанды жок дегенде 50%га азайтыш керек. Нанга нанды кошуп жеген адамдар бар да. Даже мен өзүм деле ошондоймун. Мен дагы эми ушул бүгүндөн тарта чечим кылам. Нан жегенди токтото албайм, тилекке каршы, бирок азайтамын, жок дегенде жарымын жебей коемун күндө жегенимин. Ошондо Кудайым буйрса ден соолук жакшырат. Чындыгында башында билинбейт да. Сиз мисалы 20 жашында да оорубайт да, 30 жашында да оорубайт. Бирок ушундан өткөндөн кийин бир аздан оорулар келе баштайт. Кээ бир адамдар аллергия болуп калышы мүмкүн. Жыл сайын грипп болот, кээ бир адамдар ашказан ооруйт, бөйрөк ооруйт. Ушунчалык ачуулуу бирөө менен ушундай тартышып кеткенге даяр турат. Ушулардын баарынын түпкү тамыры биздин жеген азыктарыбызда да. Ушундай бир сөз бар го, сен эмне жесең, сен ошолсуң деп. Ошон үчүн мен мындай дейт элем, балким кечкурун бош болгондо олтура алып, бүгүн жеген азыктарыңызды жазып чыгыңыз жана ойлонуп көрүңүз. Чын эле ушул жеген азыктарыңыз сизге кандайдыр бир пайда алып келеби, же болгону калориябы, боордо май пайда кылабы? Ушуну бир ой жүгүртүп коюңуз. Мисалы үчүн нан менен алманы кое турган болсок, кайсы бирин жейт элеңиз? Тоюну үчүн албетте биз нан жейбиз. Көпчүлүк ушуну тандайт. Бул адат болуп калган. Бул илгертен калыптанып калган терс адат. Тоюнуш үчүн сөзсүз нан жеш керек деген бизде ушундай тандоо бар да. Анан ушул азык менен тоюнуп жүргөндө бара жанагы гликозированный гемоглобин деп коет. Кандын жанагы негизги форменный элемент эритроцит гемоглобиндер ушул өзүнө ашыкчасы менен кантты сиңирип алат дагы, ушул нормадан ашыкча жүрөт. Жада калса сиздин сахарыңыз болбосо дагы гликозированный гемоглобин нормадан ашыкча болот. Эреже катары 6-5 же андан ашык чыкса процент, анда биз сахар диагнозду коебуз. Бирок бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдарда ушул гликозированный гемоглобин албетте сахарга жетпейт, бирок 6дан жогору жүрөт да. 6 жүрөт, 6,1 жүрөт, жок дегенде 5-8 жүрөт. Өзү негизи гликозированный гемоглобин нормада 5,6, 5,6дан ашпашы керек. 5,6га чейин норма. Демек 5,5 үчүн норма, 5,5дан жогору болсо сизде уже преддиабет, диабет болууга бир эме пайда болду да, ыктымалдуулук пайда болду. Ошол себептүү мунун баарын биз артка кайтарышыбыз керек. Дары дармек менен эмес, спорт менен эмес, болгон эле ушул тамактануу режимин өзгөртүү менен. Мага ушул арыктоо курсума көп эле адамдар, аял кишилер албетте көбүнесе катталышат да. Анан катталганда эки суроо өзгөчө мааниге ээ да. Бири бул суу. Суу ичип арыктаса болобу деген. Ар бирине түшүндүрүп чыгам. Арыкташ үчүн суу ичиштин кереги жок. Анткени сууну ашыкча иче турган болсоңуздар, бул деле баары бир өзүнүн терс натыйжасын көрсөтөт. Ошол себептүү сууну ашыкча ичиштин кереги жок деп айтам. Бул бир. Экинчиси, спорт, гимнастика, чуркоо мисалы, ушулар салмакты азайтабы деп айтышат. Албетте жардам берет, бирок балким 10%гача эле жардам берсе керек. Андан ашканы бардыгы ушул биздин ошол оозубуздан көз каранды да. Биз канчалык өзүбүздү ушул ашказаныбызды толтура турган болсок, ошончолук толо беребиз. Биз аз жесек, анан айтайын дегеним мындай, спорт кылбай койсок деле, күндөгүдөй кыймылдап жүрсөк деле, азыраак жесек биз арыктай беребиз. Жок дегенде салмагыбыз сакталат. Анан салмагы аз адамдарга караганда салмагы көп адамдар көп ооруйт. Ушуну дагы биле жүрөлү. Ошол себептүү эмне кылыш керек экен? Камыр тамакты жегенди токтотуш керек, нанды жегенди азайтыш керек. Эми мени жек көрбөңүздөр. Бул айткандарым факты. Мен өзүм дагы ушуга таянам деп чечим чыгардым. Нанды жегенди азайтам.
Сиз дагы ушинтеңиз, эркек болсоңуз дагы ушинтеңиз, стройкада иштесеңиз дагы ушинтеңиз, оор иш кылсаңыз деле ушинтеңиз. Адам энергияны тамактан эле албайт, ушуну дагы биле жүрөлү. Эми альтернатива, мисалы мен нан жебегиле деп айтып атпаймынбы азыр? Анда эмне жеш керек деген суроо сөзсүз жаралат да сиздерде. Чындыгында тоюнганы өтө эле көп нерсе бар да. Эт бар, жумуртка бар, балык бар, жаңгак бар, сүт азыктары бар. Мисалы үчүн кефир ичип туруп бир кружка 10 мүнөт күтө турсаңыз, ошондо деле ток сезим пайда болуп калат да. Ошон үчүн ушундай альтернативаларды көбүрөөк жанагы эме дегендер бар го. Дан азыктары, күрүч, гречка, буудай эмес, булардан сырткаркы жана фасоль, горох, ушундай азыктар бар го. Ушуларды дагы рационго киргизели. Албетте алар бизге жакпайт, жагымсыз, бирок алардын пайдасы ушунчалык мол. Ошол себептүү мүмкүн болушунча рационду байталы, кээ бир учурларда эч нерсе жебей жүрсөк дагы боло берет. Ушуну дагы унутпайлы. Курма жесек болот, мисалы үчүн финики. Бул деле курсакты тоюндурат. Бир даана, эки даана эле жетиштүү болот. Биз тоюнуш үчүн сөзсүз көп жешибиз керек эмес. Ушуну дагы унутпаңыздар. Жалпысынан бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды айткым келди. Акырында ошол буга чейинки бир китеп чыгарганымды айтып өттүм эле, ошону дагы бир жарыялап кое берейин. Гемодиализге жетпеңиз деген аталыштагы китеп чыгарганмын. Бул китеп эмне жөнүндө, бөйрөк жөнүндөгү бардык маалыматтарды өзүнө камтып турат. Бөйрөк ооруп калса, эмне кылыш керек деген суроого жооп берет. Ошол себептүү эгерде сиздин өнөкөт бөйрөк тартыңыз болсо, ушул китепти сатып алсаңыздар болот. Мында 30 күндүк тамактануу режими дагы бар. Анан нан жегенибиз бөйрөккө дагы зыян экендигин унутпайлы. Ошол себептүү эгерде сиздин же сиздин жакыныңыз өнөкөт бөйрөк тартынан жабыркаса, креатинин нормадан ашыкча болсо, анда нан жегенди токтотсун. Же жок дегенде 50% азайтсын. Анан консультация алуу үчүн ошондой эле мен иштеген ооруканага келип жатып дарыланыш үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазыңыздар. Кандай ооруларды карайм? Жалпы эле ушул терапиялык ашказан ооруган, ичегиси ооруган, бөйрөк, боор, муун оорулары, кыскасы кайсы жериңиз ооруса дагы ошол оорулар боюнча келип дарыланып кетсеңиздер болот. Байланыш номерди да айтып өттүм. Эгер суроолор калып кеткен болсо, комментарийге жазсаңыздар болот. Жана дагы бир маалымат айтылбай калыптыр. Биз нан дегенде глютенди айтабыз да. Глютен жакпай турган 1% гана адамдар бар. Калган 99% адамдарга глютендин эч зыяны жок. Демек биз нан жебей коюшубуз глютенге байланыштуу эмес. Бул крахмалга байланыштуу көбүрөөк.